Менин пикирим, урматтуу бир туугандар, эгерде мамлекет тараптан саясий чечим кабыл алынса, ага каршы чыкпаш керек. Жерди сатып берди, анты каркыра боюнча казактарга сатып берди деди. Казактар кыргыздарга сатып берди, ызы чыгылып жүрүшөт мисалы үчүн. Ал болгон жер алмашылды, сатылган жери жок. Бирок бизде саясат ушундай экен да, Мадымаров болгондо сатып бербейт эле, ошон үчүн Мадымаров бере берди, деп ызы чыгылып ачып, бирок ал берген эмес аны. Ошого мындай билбесиң аралашпа деген сөз да. Пайгамбар айтат го, мин хусни исламил мар'i таркуху ма ла я'нихи. Мусулмандын эң жакшы сыпаты өзүнө таандыгы жок, тиешеси жок, колунан келбеген, башы жетпеген нерсеге аралашпагандыгы дейт да. Бизде бардык аралашат да. Үйүндө туалети жок түзүгүрөк. Четинде кармап отур, четинин четинде кармап отурасың мисалы үчүн. Үйүндө банясы жок, жизин жуунбайт. Жамгырга чыгып койгондо мойну мында кылып жүрө бериши мүмкүн. Анан сүйлөгөнү чек арадан сүйлөйт да. Сен түшүнбөсөң кандай проблема бар экендигин. Ошого эгерде бизди мамлекет менен каалайт элем, ошон ушундай кылып талаш маселени бирге келип, мейли алардын макулдугу менен болсун, бирок такталып кала турган болсо, эгер биздин кыргыз жаранда калып калса, көчүрүп келип үй салып туруп, мында Өзбекстандын президенти Манас Айылын салып койду 40 күндө бир айылдын бардыгын. Көчүрүп алып туруп, берип, бирок тактап ала турган болсок, адамдын каны төгүлбөйт эле да. Биздин динибизде, шариятыбызда Каабаны билесиңер, Кааба. Кааба дейт, Каабадан бир мусулмандын каны бийик турат. Эгерде бир мусулманды байлап алып туруп, Каабаңарды бузгула болсо, мына мусулманды өлтүрөбүз десе, бечара бир мусулман өлтүрөбүз десе, биз Каабаны бузуп беребиз. Анткени бир мусулмандын каны Каабадан бийик турат. А бизде чек арадан канча адам өлүп атат, урматтуу бир тууганым. Жер Кудайдыкы. Жер Кудайдыкы. Ошон үчүн чек араны такташ керек. Ошого саясий чечим кабыл алып ушундай кылса, биз жанжал чыгарбашыбыз керек. Сатып берди дебеш керек, урматтуу бир тууган. Биздики ушундай, аны кыяматта териштирип алабыз, аз айта бериш керек. Бизде саясатта ушундай, акыйкатын түшүнбөйт, бирок жерди сатып берди, анты берди, минти берди деп ызы чыгыла берет, иш калбай кете берет да. Эгер ушундай сөз боло, биздин элибиз анык башы жакшы дегенде, анда биздин акай бел чечип коймок го эмдигиче. Анда жанагы чек ара мында кыркылбастан баягы жер токтойт эле. Ошондо бере турган берип кыркып калганда, азыр бияка чейин жылбайт, урматтуу бир тууганым. Биз билбейбиз көп нерсени. Картаны жакшы билгендер көп нерсе мындай болгондугун билет, урматтуу бир тууган. Маселе такталбай тургандыгы үчүн. Балким сенин айылың чыгарып талаш эте турат. Мейли жериңи бер, ага ыраазы бол сен. Сага бияктан жер беребиз. Зато адамдын каны сакталат. Зато ошондон бери кирип кетпейт деген маани да. Чынбы? Жанагы Сингапурдун атасы Ли Куан Ю деген бир сөзү бар. Чыныгы лидер ким дейт? Чыныгы лидер дейт. Кандай гана чечим, оор чечим кабыл албасын, ошол чечимдин туура экендигин, пайда экендигин өзүнүн жарандарына түшүндүрүп бере алган адам дейт. Чыгып айтыш керек, элим деш керек. Жер жок болуп кетип атат. Анын бир эле маселеси мына ушундай кылганда болот десе, түшүнөт эл. Анан коркуп эртең кетип калса эмне болот экен, анан Кудай. Мадымаровго кандай баа бересиз? Мадымаров молодец. Ар кандай, мен бир эмес 3 жолу түрмөгө түштүм. Ал бирде жол түшпөй жүрөт.